Құрметті форумға қатысушылар, мен сіздерге тағы бір қонағымды таныстырып, арамызға келіп отырған біздің үлкен досымыз, көрші мемлекеттің үлкен қайраткері, қоғамдық қайраткері, мемлекеттік қайраткері досымыз арнайы келіп, біздерге мінекей ұсыныспен келіп отыр. Бішкек қаласынан, Қырғызстаннан. Осы Евразиялық технопарк хабын жасау жайлы. Оған Мәскеуден, Белоруссиядан, Мәскеудің бірнеше қаласынан, Өзбекстан, Қазақстаннан біздің университетке ұсыныспен келіп отыр. Бішкекте осындай үлкен ортақ технопарк құруға. Соған мінекей ұсыныспен келіп отырған, бізді таңдаған ол біз үшін дәреже. Мемлекеттік хатшысы, вице-премьер болған, Нұрғайыл аппараты президенті болған. Қазір үлкен партияның төрағасы, парламент мүшесі Адахан Мадумар мырза. Саламатсыздар, урматтуу Аль-Фараби университетинин окуучулар, окутуучулар жамааты. Мен үчүн чоң сыймык. Мына ал дүйнөдөгү, ааламдагы эң мыкты университеттердин 200 университеттин ичине кирген Аль-Фараби Казак мамлекеттик университетинин жамааты менен көрүшүп туруу, амандашып, саламдашып туруу мага сыймык. Ошол тапкан жериңиздер куттуу болсун. Андан ары карай кетели. Келешекте буюрса топ 200 эмес, топ 100дүн ичине киргенди насип этсин. Топ 50дүн ичине киргенди насип этсин. Азыр кирип келаткандагы жаш жигиттердин, кыздардын жасаган иштерин карап отуруп, Аллах насип кылса, ол күндөрүбүз дагы алыс эместей көрүнөт. Буйрсун ошол күндөрдө дагы ушундай жолугушкан күндөрдү насип этсин. Ар бир калктын, мен ушул Кыргызстанда айтам, мамлекеттин байлыгы бул жердин алдындагы алтын эмес, жердин астындагы көмүр эмес, жердин астындагы темир эмес, жердин үстүндө басып жүргөн калк. Ар бир мамлекеттин байлыгы ошол өзүнүн калкы. Бизде Барпы деген керемет философ акыныбыз бар. Болган 20-кылымдын башында ол киши айтат, алатоо көрккө келмейт, калк болмаса деп. Сол сыяктуу мен кээде өзүм билбей кетем, мен казакча айтып атамбы, кыргызча айтып атамбы дегендей. Ана айырмасы жоктой сезилет мага. Кудай кааласа, Аллах насип кылса, сону мына сиздердин араңыздардан Кудай Аллах насип кылса, мына музейди көрдүм мен. Музей керемет жасалган, жакшы жасалган. Мына жерде студенттерди карап отуруп айтам, сиздер келешекте мына Жолдасбеков агамыз, Дилмухамед Кунаев менен биргеликте баарын жоспарлап университетти куруп таштап кетти. Ал 21-гасырда калай болуу керек окуу жайлар? Оны казыркы ректорубуз, мен сыймыктанган, мен мактанган профессор досумуз Жансөйт Кансейит уулу керемет айтып берди мага, баяндап, калай проектлер бар, оны не истөө керек, кампус калай болуу керек, студенттердин жагдайларын калай түзүү керек. Мына жактан келатып, тек гана кофе ичетін жарды көрсөтүп, осы жер тек жаткан жер. Казыр студенттердин баары кирип кофе ичип, мына жерден чайын ичип, керемет жайга айланды деп. Көре-көре көсем болот дейт кыргызда. Себеп биздин Жансейит Кансейит уулу дүйнөнүн көптөгөн жерлеринде болду. Мамлекеттик ишканаларда жумуш истеди. Туңгуш президенттин алдында Казакстандын бүгүнкү даражага жетүүсүндө көптөгөн жумуштарды аткарды. Ол студенттерди көрүп, университеттерди көрүп, неге Казакстанда бул жумуштарды жасаса болмайт деген бир жүрөк ауруларыны Аллах насип этсе, сиздерге бир үлкен бир даража келди. Неге? Тажрыйбасы керемет инсан, ректор болуп келгени бул окуу жайдын бактысы деп айтсак болот. Өз негизи кыргыз менен казакта да адамдын көзү жылтырап турганда, жумуш істеп аткан мезгилинде бир жакшы, бир жылы сөз айткандан токтонамыз го энди. Мен Кыргызстанда айтам, жакшы бир сөз айтуу үчүн киши же бир үлкен дасторкон жайып юбилейин өткүзүү керек. Немесе Аллах сактасын, анага карай кетүү керек. Мына бүгүнкү заманда
ааламдашкан заманда, глобализация деп коет. Мына ошол заманда биз көчпөн калкы катарында көч кетип баратса, тек оны карап узатып, чекеде калып калган калк боламызбы? Немесе ошо көчтүн көч басында болмаса да, көчтүн ортасында кететин калк боламызбы? Ол жигиттер, кыздар, сиздерден көз каранды. Сиздер канчалык деңгээлде илимдүү, билимдүү болуп жумуш истесеңдер, окусаңдар, сончамак биздин келечегибиз иншаллах алдыда кең болот деген ниеттемин. Аллах насип кылса, ана жоспарлардын баары Жансейит мырза ишке ашсын. Келешекте ана жерде легендарный казак азаматтары, университеттин ректорларынын сүрөттөрү тургандай, осы деңгээлге жеткизген, осы дарежеге жеткизген, Казгону уюмдаштырган Жолдасбеков мырза болса, Казгону солай болу керек деп барлык күшүн арнаган Динмухамед Ахметулы Конаев агамыз сыяктуу, биз үчүн энди аке сыяктуу болуп калган инсан, тарихта өздөрүнүн ордун калтырды. Мына бүгүнгү сиз басында турган эмгек жамааты да сондай бир из калтырат деген жакшы тилегимди билдиргим келет. Кудай буйрса, Бишкекте азыр Жансейит мырза айткандай, Евразиялык бир технопарк ашылуу бир жоспары тур. Иншаллах майдын 15-17-синде бул маселе Бишкекте кол коюлуу салтанаты болот. Биз Жансейит мырзаны оган арнайы чакырабыз иншаллах. Буйрса, ол Казан университети менен, Москва университети менен, Белоруссия, Армения, Кыргызстан, Казакстан, биз Казгуга сунуш берилди. Неге сунуш берилди? Казгуда мына азыр кирип келатканда көргөн керемет жас жигиттер, кыздар бар. Ана акылдуу күнөскана дегенди, бул проект, ана бир жигит менен бир кыз көрсөттү го бизге акылдуу күнөскана дегенди. Я? Онун келешеги өтө кең, керемет. Алматыда да, Бишкекте дагы Аллахтын берген күнү көп. Онун баарын күндүн энергиясы менен сол сыяктуу күнөскана жасайтын болса, ана азык-түлүк каупсуздугу деп коет. Биз чет өлкөдөн ташып келбей, өзүбүздөн чыккан өндүрүм менен, өзүбүздөн чыккан, өзүбүздүн жерден өскөн малина дейсиздерби, кулпунай дейсизби, эмнени караңыздар, бизде тагамы башка го. Мына экологиялык жагдайда керемет астыктарды жасай турган мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Кудай буйрса, сол сыяктуу акылдуу күнөскана сыяктуу проекттер, ана эшкинин сүтүнөн жасап аткан сыр, мына Европада карасаңыздар, фастфуд дейт, фастфудтун баарын көчпөн калк биздин ата бабаларыбыз жасап кеткен. Фастфуд бизден калган өзү. Негизи биздики өзү. Ана йогурт деп койгон, йогурт деген биздин кадимки айран. Орундагы технологиясы кай деңгээлге чейин билесиздер, осы жерден атка минди да Европага чейин барган бабаларыбыз, астыгын бузмастан барган ата бабаларыбыз, муздаткычы жок, холодильник жок онда. Кандайча жаксап барды осы. Сонун баарын сол кездеги технологияларыбыз, сол биздин азыр үйдө 80-90 жаштагы акелерimiz, аналарыбыздын билгенини, кечиресиңдер, жас гылымдын кандидаттары, докторлары билмейт оны. Авылда жасап аткан 90-дагы аксакалдарыбыз билген заттарды академия, илимдер академиясында жасап аткандар да биле бермейт. Калктын ичинде баардык нерсе, соган жакындообуз керек. Сол технопаркты ашамыз деген жакшы үмүт бар. Кудай буйрса, Казак улуттук университети көч башында болгон бир керемет жаңы инновациялык, жаңы технологиялык жагдайларды дүйнөгө, алемге таанытатын бир орталык болот деген бир ниетим бар. Соган кош келиңиз деп Жансейит мырза сизди чакырып отурбуз. Сизди биз Кыргызстанда дагы, Россияда дагы, Өзбекстан болобу, Түркия болобу, кай жерде болмасын, сиздин атыңызды, сиздин фамилияңызды өтө жакшы билет, өтө жакындан билет. Сол сыяктуу сиздин кыргызда айтат го, жанагы ата баркы менен кыз өтөт дейт. Саудагер баркы менен бөз өтөт дейт. Бөз деген бул мата. Сол сыяктуу сиздин баркыңыз менен Казак улуттук университетинде чакырып, осы жерден Кудай кааласа сизди көргүбүз келет арабыздан. Сол күндөрдө да баарыбыз бирге болайык, аман болайык. Көккө көкөлөп учкан болса,
бір қанаты қырғыз, бір қанаты қазақ. Бір қанатпенен ешбір құс көкелеп көкке кете алмайды. Сондықтан екі қанатымыз тәуір болсын, әрқашан бір-бірімізге жарашып, бір-бірімізменен жанашып жүрген күндерді нәсіп етсін. Құтты болсын, жақсылық күндерде бірге